Кыргыздар тегин билбегенди тентиген кул дейт. Кыргыздар байыркы жашоодо ыр менен жагын жадырып, ыр менен аны дагылаган эл. Кыргыздарда кыргыз деген сөз түрк деген сөздөн 7 кылым илгери жаралган. Мухаммед Хайдар кыргыздарды Моголстандын тубастандары деген. Кыргыздын тарыхында түрмө карылып үй болгон эмес. Эң чоң оор жаза элден чыгаруу болгон. Кыргыздарда гана төп макын эч ким тие алган эмес. Кыргыздар кушка, жылкыга, адам баласына, жылкынын мойнуна, соорусуна, кулагына, маңдайына, көзүнө карап сын берип, жылкыга байланыштуу гана 800 сөз болгон. Кыргыздар мусулман доорунан 3400 жыл илгери жаралган эл. Кыргыздар Аккуну, Бүркүттү, Шумкарды, Бөгүчкөндү, Кайыңды арчалай туткан. Кыргыздар бир сутканы 34кө бөлүп айткан. Кыргыздар үрөн сепкенде эң алгачкы түшүм жетимге, андан ашканы жесирге, андан ашса мага деп айкөл болгон. Кыргыздар үчүн аманатты жеткизүү парз болгон. Кыргыздарда көчүүнүн эле жазылган эрежелери бар. Көчтү бузбайт, көчтүн башында айча баштайт, көч турган жерди таза тутат, көч келе жатса жолдон тосуп ак ооз тийгизет, жүктү тең артат. Кыргыздар жаш өткөнүнө карабай эки адам достошсо, эмчектештирип, апасынын сүтүн эм, ант бузбасын деп достошкон. Кыргыздар куш менен да, бүркүт менен, көбүшкө менен шилекей алып достошкон. Кыргыздарда мал күтүүнүн эрежеси болгон. Кыргыздын аспабы комуздун 3000 жылга кете тарыхы бар. Кыргыздарда жылкынын да эрежеси болгон. Уктап жаткан кулунду койтпойт, желени кеспейт, күлүктү жоргону чабайт. Арыстанбек эле нота жок доордо 500 күн үйлөгөн. 300-ün виноградды жазып калган, 200-ün унутуп калган. Бул не деген генетикалык эстиктүү. Саякбай 23 күн тынбай манас айтып, бул дээрлик жетимдик сакталган. Кыргыздарда 7000 метр бийиктикте ашкан 3 чоку бар. Кыргыздарга рахмат айтуунун эле 40 түрү бар. Кыргыздар адамдын жаш курагын эле 57ге бөлүп айтат. Улуу кыргыз каганатында эле согуштун 63 ыкмасы, найзанын эле 31 түрү болгон. Кыргызда гана бар атаңды өлтүргөн келеңди алып бер дейт. Кыргызда гана бар элиң менен бириксиң, элиң жокто кейсиң дейт. Келдибек манас айтканда улук түндүктү бир күн, кийиз жабдууларды бир күн, ала кийиз сырдакты бир күн. Кыргыздарда чөптүн 700 түрүн дарыга пайдаланган. Кыргыздарда оюнун 3500 түрү бар, алардын ичинен 173 кыргыз окуйлат. Камчы өрүмдүн эле 5 түрү бар. Кыргыздар камчыны отко жакпайт, кыргыздар гана камчыны мойнуна илип кечирим сурайт. Кыргыздарда тамырдуу гармонунун эле 60 түрү бар. Бүркүттүн кыракылыгын эле 65ке бөлүп айтат. Кыргыздарда улуттук тамак аштын 400 түрү бар. Улуттук оюндун 300 түрү бар. Кыргыздар асманда үркөт топсуз пайда болгондо эле чөп бышак деп билген. Кыргыздарда куда тоосунун эле 25 каадасы бар. Түрк элдеринен кыргыздар гана малды 12 жиликке бөлөйт. Кыргыздар бүлүктүн 18 түрүн аныктаган. Кыргыздарда чүкөнүн 51 аты, чүкө ойноонун 50ден ашык түрү болгон. Кыргыздар жылан үйгө кирсе да акча чыгып аткан. Кыргыздар жылт нарктуу болгон жазды эле билген. Кыргыздын башына иш түшсө жалпылап ашар менен чечкен. Бешикке баланын бөлөрүнүн астына камчы канжар, башына нан, оң колун бошотуп койгон. Кыргыздар асмандагы булуттун эле 5 түрүн, кызыл деген сөздүн 26 түрүн билет. Кыргыздар эски көпүрөнү бузбайт, таккан сууну булгабайт. 1 мүнөтүңүз калды. Кыргыздар кайбирендин кагырышы кечирбейт деп айтат. Кыргыздар уурулук калп айтканды киши өлтүргөнгө туура келет. Кыргыздар илим далилдегенде Гапла группанын 15 жыл мыңжылдыктары бар. Кыргыздар гана кан билгенен нап күчтүү дейт. Адам мүнөзүнүн 100ден ашык түрү бар. Жоргонун эле 7 түрү бар. Кыргыздарда санжыра 70 атага чейин созулуп, баатырдын 40 түрү бар. Кыргыз гана өзүнүн жоосунун атын баласына айтат. Кенен сары, жолой коңурбай деп. Бу дегендеген айбөлдүк. Кыргыздарда мына бүгүн ынтымакта айтып атабыз. Дүйнөдө жалгыз ак пешимде гана буддизм, христиан, ислам ордосу бар. 3 диндин башын кошкон. Кыргыздарда 3500 өсүмдүк өсөт, ошонун 300-500 Кыргызстанда гана дүйнөнүн бөлүнчөсүндө өспөйт. Төрехан бир китепти которуш үчүн мындан 3 кылым мурун 135 000 кой берген экен. Бул бүгүнкү баа менен 13,5 миллион долларга барат. Билимди канча бартаган. Кыргызстар дүйнөдө жападан жалгыз эл, азыркыга чейин малдын чучугун чагып жүрүп, себеби өтө калория болгон. Кыргыздар түрк мусулман элдеринен жалгыз бозо салган эл. Бир таруу 1200 берет. Таруу эгинден 3 эсе эрте бышат. Муну Достоевский жазып берет.
Талас дайрасынын жээгинде Аттак согушун билесиздер. 1269 жылы Чагатай өлкөдө жуучу качкан 1 мүнөт калды. Дүйнөдө чийден жалгыз буюм жасаган кыргыздар. Чи кыргызчада чи, орусчада чи, англисчада чи. Кыргыздар акыркысы калды. Кеңеш сутун жасканына караганда дүйнөдө байыркы сөөктөн буюмду биринчи кыргыздар жасаган, чоюнду, жести темирди биринчи кыргыздар жасаган, итти, жылкыны, бүркүттү биринчи кыргыздар үйрөткөн. Эң соңгусу кыргыздар эркеги кызын сыйлаган, кичүүсү улуусун сыйлаган, шакирти устатын сыйлаган, калкы каганы сыйлаган. Бул буларды жазууда